80% elimiz akırkı referendumda prezidenttік forma bolsun, bir adam жоопкерчилик alsın деген өзүнүн тандоосун жасады. Эгерде парламенттик дегенде ага ал чечимге да баш ийет элек. Ошого ылайыкташтырып, демилгечилер, депутаттар ал эми Конституциялык кеңешме референдум талаптарына ылайык коллегиалдуу түрдө коомубуздун ар кандай катмарынын өкүлдөрү, илимий чөйрөнүн өкүлдөрү, депутаттар, ар бир мамлекеттик органдардын катышуусунда Конституциянын долбоорун иштеп чыкты. Ал Конституциянын долбоору бирибизге жакса, бирибизге жакпашы мүмкүн. Бирок мына демилгечи парламент иштеп чыккан Конституциялык кеңеш ал эми Конституциянын ээси, чечүүчү бул жалпы кыргызстандыктар, элибиз болот. Ошондуктан элибиз президенттик башкаруу формасын деп тандадыбы? Демек, эртең референдумда бул маселени элибиз өзүнүн добуш берүү жолу менен чечет.